Канча адам тагдыры өлдөй мына. Анан бүгүн ушул эртең менен журналисттик катары ошол бир мындай мени так айтат деп же ою кандай деп бир 2-3 кыз балдар барган экен. Диктофондорун көтөрүп алып. Неге мындай болуп атат агай? Мунун аягы кандай болот деп. Кыргыз элинин кырсыктап атканы бүгүнкү күнчү, мына ошол бүгүнкү элдин кырсыктап атат. Мына азыр жазылып атпайбы рекламанын астында. Ошо неудачный операция болду дейт. Мындай баягы захват. Bunun үчүн өкмөт отставкага кетиш керек депчи. Жок, бул эл башчысынын энергиясынын жоктугу. Жасаган ишинен плюска кетпей минуска кетип атканы. Мисалга эл же болбосо эн атабыздан баркы болбосо, орду болбосо, үй бүлөдө деле кырсык болот да. Ошо сыяктуу бул эл башчынын энергиясынын жоктугу. Ошон үчүн эли кырсыгып атат. Баягы атанын баркы менен кыз өтөт дегендей, атада барк болбосо, баа болбосо, сыпат болбосо, элге баркы болбосо, ааламдын астында бир утушу болбосо, анан бала чака деле кырсыктайт да. Керек болсо ошол атаң менден акча алды эле деп келип үйүн тартып алышы мүмкүн. Мына ошол сыяктуу бул эл башчынын дагы энергиясынын жоктугунун себеби. Өткөн эфирде айттым эле. Ким куткарат кыргыз журтун депчи. Мына молдокожолор куткарбайт, артка тартты. Депутаттар куткарбайт, артка тартты. Эл башчысы артка тартты. Көктөн буйрулган Арстан Алай гана куткарып атат. Эмнеден? Пендечиликтен чыгарып атат Арстан Алай. Улуулук сыпатка өткөрүп атат. Кыргыздын өзүн таанытып атат. Эфир аркылуу энергия өткөрүп атат. Багытын жолун таап берип атат. Же Атамбаев куткарды беле деп сурадым го ошол жерде мына. Жок, Абдулдаев куткарып атат депчи. Анысы кандай? Ушунун жыйынтыгын сиздер түшүнүшүңүздөр керек. Сиздер ааламды жакшы таанып алсаңыздар, ааламдык мына батыш же бай мамлекет же бийликтегилер нөлгө чөт болуп атпайбы бүгүнкү күндө? Бийликтегилер биринин башын бири жейт делет. Анткени жалганга кетип атат да, байлык, бийлик, утурумдук, өсүмчүлдүк эле үчүн. Мына сиздер ушу ааламды жакшы түшүнбөсөңүздөр, ааламдан буйрулган Арстан Алайды кабыл албасаңыздар, укпасаңыздар, улуулукка умтулбасаңыздар, кырсыктай бересиздер. Мына бул жерде берилип атат. Космостон Арстан Алай жөнүндө билдирүү жөнүндө аян. Аткарып аалам милдетин. Мен ааламдын ордун аткарып атам бул жерде. Ааламдын ордун. Аруулап элди бар айтат. Берилген узун өмүрдө көп ийгиликти жаратат. Өзгөртүп тарых барагын өзгөчө жашоо жаратат. Бул жерде айткан жок, бийликтегилер жаратат. Ошолор бурат, же молдолор курат деген жок. Көрдүңүзбү? Өзгөртүп тарых барагын өзгөчө жашоо жаратат. Ак эмгек менен өмүрдө Арстаным биздин көңүлдө көкөлөтүп көрүп берген, өзгөртүүгө ал мерген. Көсөм деп берилет Арстан Алайды. Чечен, көктөн атайын эле ааламдан арын алып элге ал келген. Жаралган жалгыз ал инсан ийгиликти жаратып алга карай баратат. Аруулап ички дүйнөсүн жаңы адамды жаратат. Так илим берип баратат, бакыт өйлөт бакыт жаратат. Келиңиздер, ааламдык илимди алыңыздар. Улуулукка калыптаныңыздар, өзүңүздөрдү тааныңыздар. Ошондо касиетиң болбосо калкыңда чыр көбөйөт деп берилет бул жерде. Касиетиң болбосо байлыгың дагы, бийлигиң дагы жараксыз. Касиетиң болбосо элиңе сен наалыбагын. Касиетиң болбосо эч кимге сен таарынбагын. Касиетиң болбосо ата тегиңдин арбагы капа. Касиетиң болбосо элиң капа.
Касиетиң болбосо, могу жашап аткан жериң жакпайт. Касиетиң болбосо, балаң сени бакпайт. Касиетиң болбосо, сага адам жакпайт. Касиетиң болбосо, кадамың сайын арман сени торойт. Караңызчы мына, касиетте, мына ааламдык касиетте болуп атат кептин баары. Келиңиздер, кыргызды куткаруунун бир гана жолу бар. Бул ааламдык улуулук түшүнүккө өтүү, doğru талабын билүү. Боло берет мындай. Дагы көп нерсе болот. Бул революция эмес. Революция чыныгы революция эми жыл айланбай болот. Мына кыргыз чергесинде кадимкидей эле революция болот. Билим берүүдө өзгөрүү болот. Революция дегенде бир өзгөрүү болот да. Ленин мисалы чыныгы революция кылганда. Ошо бурулуштан кийин медицинада, адамдын аң сезиминде, идеологияда, менталитетте өзгөрүү болгон. Заводдо, фабрикада, байда, бийде, мына байдын окатын ортого алган да. Элге колхозду уюштуруп берген. Жетим жесирди кароого алган. Ошол сымал эми чыныгы революция, чыныгы эволюция, чыныгы иштер башталат. Муну эч ким токтото албайт. Мына азыр мен өзүм социальный сетке кирбейм, техникага. Андан көрө энергия топтоп алайын деп, андан көрө ушул соттоп койсом ошону эле техника көрсөтөт деп башка кызмат